28 iyul Чолпон Ата шаары, Рухордо этно комплекси, Кыргыз стендап концерт. Борду эзген заманбап тамашалар менен Саламат Алиев, Бахтияр Тынаев, Кубаныч Курманбеков, Мыктыбек Мукаев, Азимхан Рахатов, Улукбек Төлөмөшев. Билеттерди Ticket KG сайтынан жана Рухордонун кассасынан ала аласыздар. Суроолор боюнча 0501 500 500 номерине байланышыңыздар. Assalamu alaikum. Kırgızistan yapka hoş gelipsizler. Сонун маанайда отурасыңар деген ишеничтебиз. Күлкү көргөнү келдик, күлөлү, жыргайлы бир гана сураныч. Видеого тартканга болбойт, Жок, такыр болбойт. Биз 5 камера атайын жалдаганбыз. Эгер тарткыңыз келсе, оператордун ордуна барып тарттыңыз. Оператор көрсүн. Анда эмесе биринчи стендапчыны тосуп алыңыздар. Бул жигит биринчи жолу сахнага чыгып атат. Эрулан Төлөнбеков. Кол чалыңар. Кандайсың? Рахмат. Менин атым Эрулан. Бирок Окулов эмес. Эрулан Окуловго караганда мен депутатка көбүрөөк окшошмун. Ар дайым костюм шынсан жүрөм. Курсагым деле бар. Менин 3 кредитим бар. Биринчи кредитти мен негизи үйдүн ремонтун алгам. Анан үйдө ошончо ремонт дегенден кийин үйдөгүлөр айтты, үйлөнүп салбайсыңбы, пока ремонт свежий кезинде депчи. Анан экинчи кредитти алып үйлөнүп салдым. Ал эми үчүнчү кредитти эмнеге алдыңар деп сурасаңар, бул биринчи кредитти жабыш керек болуп калды да. Азыр проблемам жетишпей аткансып, стендапка дагы келдим. Рахмат. Негизи стендапка келгениме мен аялым себеп болду. Жок, ал мага мындай стендапер болуп кет деп мотивация деле берген жок. Просто ага болгон обидаларымды бетине айта албай бул жакка келдим да. Бул жактан айтсам мындай тамаша деп ойлоп калат да. Мен үйлөнгөнүмө 2 жыл болду. Мен үйлөнгөндө ойлогом мындай үйлөнгөн жашоо кинодогудай болот депчи. Эртең менен турсаң аялыңдай тамак жасап жаткан жеринен акырын келип белинен кучактап, бетинен өп, мындай жамбашка чаап тийишесиң дечи. Бирок ата-энең менен жашаганын андай кыла албайт экенсиң да. Азыр турам эртең менен көчө түндө калган тамактарды өзүм микроволновкага жылытып, белди таянып, жамбашты тырмап коюп жүрөм. Мен аял уктаганды аябай жакшы көрөт. Жон койсоң күнү түнү деле уктап жата берет да. Андасында мындай тамак ичкен эле турбаса. Аялым ушунча катуу уктайт, кээде аялым уктап атканда мындай о дүйнөгө кетип калды деп ойлоп кетем да. Анан аялым уктаган аз келгенсип коңурукту да страшно тартат да. Анан мен бир күн айттым аялыма, жан, сен коңурук тартып жатасың түндө, ошон үчүн уктай албай атам десем, ал мага айтат да, жок, тартпайм деп актанат да. Анан экөөбүз айттым мен, мелдешелик анда дедим. Эгер мен сен коңурук тартканын далилдеп берсем, сен не кыласың десем, ал мага смело iPhone алып берем дейт, 15-чи. Анан кийин эгер мен далилдей албай калса, мен ага Dyson алып бермекмин. Ушул Dyson аялдарга ушунча мотивация берерин эмне түшүндүм да? Бир айдан бери бир да жолу коңурук тарткан жок десеңер. Же уктабай эле жатабы? Ушу же Дайсондун баасы түшпөй койду десеңер. Азыр энең дурайын 4-чү кредит алганга туура келип жатат. Ошол анан могу техниканын өнүгүшү менен адамдар аябай жалкоо болуп баратабыз да. Илгери эсимде мындай бир жума топтолгон кирди, баарыбыз чогулуп выходнойдо колго жуучубуз да. Азыр болсо эмне автомат машинка бар, стиральный, ага дагы саласың дагы сен жай, мен жай деп мындай ошону проблема кылабыз да. Андан да эң кызыгы
Бұл ошол стиралкадан алып чыгып ким кирди жайса, ошол адам жууган болуп калат экен да. Ошол үйдө азыр кир жайыпшым керек, мен кете берейин акырындан. Силер менен Эрлан Төлөмбеков болду. Чоң рахмат. Кылчалар, Эрлан. Биринчи ушундай аялдарынан суранып келгендерди чыгарып атабыз, анан бойдоктордон анан шашпа аягында. Булар үйүнө барып, еще бала багыш керек. Тозо алалы үй бүлөлүү жигит Улукбек Шакиров. Кутман кеч, кандайсыңар анан? Менин фигурам спорт менен машыгып жүрүп резко таштап салган адамдыкындай. Аны билем. Бирок спорт менен эми гана достошоюн деп атам. Антпесем менин балдарым ата, скибиди топ, yes. Деп таскан чыгарышты. Анан ойлоп көрсөм 30га келип калыптырмын. Анан 30 жаштагылар биз эки типке бөлүнөт экенбиз. Биринчи тип бул мен. Лицо детский, бирок сүйлөшө келсең чоң эле 30дагы киши. Экинчи тип буларды биринчи класстын баласы көрсө дагы серьезныйраак болчу, жалжактабай деш мүмкүн. Себеп дегенде булардын ичинде 30 жаштагы бир адам калыптанбай эле 15 жаштагы эки пацан отуруп жүрөт да. Өзүңөр байкагандай кузов истики. Бирок аппетит 4-3 лупариктикиндей эле. Эки выдымын. Майрамдарда туура эмес топливо аралашып кеткенде 4 выды иштеп кетет. 2018-жылы эксплуатацияга берилгем. Тагыраагы үйлөнгөм. Ошо 6 жылдан бери бир хозяйканын колундамын. Кудайга шүгүр 2 прицеп бар. Серьезный ДТПга кабыл элекпиз. Кудай сактасын кабылбай эле коелу. Бирок баары аял киши да рульдач. Анча-мынча 6 жылда жөөлөп чийип алган жерлерим бар. Атак мотор коробка зыңк. Мен түшүнбөгөн нерселер бар. Кээ бир менен сиздер менен бөлүшүп кетейин. Достор менен барып отуруп эс алганга тынчыраак кайсыл жер бар деп тынч жерге барып өздөрү ызы чуу чыгарат го. Ошолорду түшүнбөйм. Анан сонун бир нерсени сүйлөп келатсаң, кебиңди токтотуп турбай, кеп анда эмес да деп туруп, кеп эмнеде экенин айтпайт го. Ошолорду түшүнбөйм. Анан негизи менин орус тилим жакшы эле да. Бирок силерде деле ушундай болот. Эмнеге именно керек кезде орус тилибиз тамеки чеккен чыгып кетет? Какой был вопрос деп калып кетесиң го. Анан ата энемди түшүнбөйм. Кичинемде коноктор бар бөлмөгө кирбе, тастор конго кол салба деп чоңойтот дагы, чоңойгондо конокторго аралаштыра албай куурайт го. Кирдиңби? Учурашпайсың. Алгыла жегиле дебейсиң. Чоңойбодуңбу? Туура, мен чоңойдум, бирок мен аларга аралашпа деп чоңойгом да. Анан менин аялым, досум дагы дегендерди түшүнбөйм. Түшүндүрүп кетейин. Бир жолу келинчегим келип айтат. Кел экөөбүз жубайлар эле эмес, дос дагы болобуз дейт да. Ана макул деп достоштук экөөбүз. Анан досум да. Анан аялыма айтпаган сырдын баарын досума айтып бере салгам го. Анан досум бар аялыма айтып салыптыр. Меса, кипиш, ызычу, муштаж. 2 сааттын ичинде досуман айрылдым. Аялым аз жерден жесир калып кала жаздады. Ошол нерселерди түшүнбөйм. Анан Гарри Поттердагы Волан-де-Морт деген бар го. Его имя нельзя называть депчи. Бизде көлдө көп Волан-де-Морттор.
келинге любой жолу улуу адам Волан-де-Морт да. Ай, атынан айтпа, уят болот, терге депчи. Еще Волан-де-Мортторго жүгүнүп турушат күндө. Ошоңан өткөндө дос балам сүйүнчүлөйт, сүйүнчү мен кыздуу болдум деп. Анан Аяшкабыз айтат, азаматсыңар куттуктайм, бешик болуп эк болсун, негизи эстүү аял кыз төрөйт дейт. А меники 2 уул да. Ошо Кудай буйрса быйыл аялымды эзине келтирейин деп атам. Улукбек Шакиров, чоң рахмат. Негизи спортив качан чыгып деле айрып койсо болмок экен да. Сөзсүз эле кооз кийим кийбей деле койсо болот экен да. Бул кыз биринчи жолу сахнага чыгып атат, бул кызды көрүп алып, бул кыз стендапта эмне кылып жүрөт деп ойлогула. Анда эмесе кол чабуулар менен тосуп алгыла. Мелисбек кызы Анара. Рахмат. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Арабызга жаңы эле бирөөлөр келип кошулуп атса, туура эле стендапка келдиңер. Коркпогула, менде жалаң халал тамашалар эле болот. Алгач өзүм жөнүндө бир аз тааныштыра кетейин. Атым Анара. Мен баягы кинодогу мен Анара эмесмин деген Анара эмесмин. Башка Анарамын. Азыркы учурда Шведияда иштейм. Биринчи эле ал жактан сөккөндү үйрөндүм. Конечно, адамдарды эмес, кийимдерди. Адамдарды сөккөндү 5 жашымда эле билчүмүн. Тайнем үйрөткөн да. Анан Шведияда иштесең ушул экен, бир жаман жери бар. Тааныштарымдын баардыгы эле келип алып, кийимди кыскартып берип койчу дей беришет. Кудайдан корком, тескерисинче узартып берип коюп атам. Мектепти бүтүп кеткенден кийин Шведияда иштесем, курбуларым бирөөсү юрист, бирөөсү экономист, бирөөсү программист болуп, окуу жайларга тапшырышты. Азыр буйруса окууларым бүтүп, дипломдорун алып иштеп атышат. Бирок мендей эле акча табышат. Анткени Шведияда чогуу иштейбиз. Анан биздин цех акыркы күндөрү цех эмес, биз жолуктук долбоор болуп кетти. Рахмат. Үтүкчүлөр келип швеяларды таап кетет. Мен дагы швеямын, ошого мага үмүткөр керек. Үмүткөр деп коем да, үтүкчү керек. Үй бүлө куруу максатында. Анан мен негизи жашоодо аябай кызганчаак кызмын да. Байкелеримди кызганам, инилеримди, классташ балдарымды кызганам. Жада калса Мирбек Атабековдун ырларын да кызганам. Индустар ырдап атса. Келечекте буйруса жигитим болуп калып, мен жиниме катуу тийсе анын эшек, чочко, ит деп урушпайм. Анткени алар харам. Жөн эле мал деп коем. Кайсыл мал экенин өзү тандалсын. Ана мен мурундай 5 убакыт намаз окуган, ыймандуу балдарга турмушка чыгам дейт элем. Убакыт өткөн сайын хотя бы жумага барып турса деле болот деп калдым. Рахмат. Алдыңыздарда халал тамашаларды тартуулага мен Анара болдум. Чоң рахмат.
Рахмат. Рахмат. Уланталы, жакшы кетип баратат. Эч ортого чыга калып жаман тамашаларымды айтып ийби, кийинки адамды чакырып алайын. Баястан Мурзамамитов. Саламатсыздарбы? Менин атым Баястан, Баткен областынан болом. Мен Баткенде жүргөндө мага BMW деген машина аябай жакшы да. Азыр шаарга келип, көбүнчө Mercedes деген машинада жүрүп, мага Mercedes Benz алып калды. Себеби BMW-нын маршруткасы жок экен. Шаарда жашагандын минусу бар, плюсу бар, индусу бар. Ушу индустар келгенден бери эки эле типтеги бизнесмендер байып кетти го. Биринчиси квартира бергендер, экинчиси шлёпка саткандар. Мен шаарга келгенде бир кыз кеч үйүнө чакырды, кел тамак ичип кет, үйдө эч ким жок дейт да. Бардым, тамагын иштим, все, давай деп үйүмө кеттим. Үйгө келип жат ойлондум, тормуз жигиткем дедим. Ошончо тамак артып калды, үйгө чейин ала келе бербейм ошон. Кыз деп калдык, негизи кыздар. Жигиттерге эки эле типке бөлүнөт да, кыздар негизи мындай. Сулуу кыз, экинчиси базар жок кыз деп. Биз эркектер кыздарга 62 түргө бөлүнөт экенбиз. Мисалы, бул жөн эле досум деген жигит, ухажер жигит, мунун просто машинасы бар да деген жигит, буга боенбой деле бара берсем болот деген жигит. Өзү жакшы бала, бирок үйдүн кичүүсү да деген жигит. Клубника шоколад алып берген жигит. Инстаграмдан кайра-кайра өрчүнөтө берген жигит. Бай, акчасы бар, бирок аялы бар да деген жигит. Бирок мен сүйлөшкөн кызым менен азыр серьезный отношениядабыз. 2 айдан бери күлө элекпиз. Мен жашоодо 2 эле нерсеге түшүнбөйм. Биринчиси аялдарга түшүнбөйм, бардыгы эле түшүнбөйт. Экинчиси Америкадагы бомждарга түшүнбөйм. Мисалы үчүн англис тилин билет да турабы? Ошолор Кыргызстанга келип англис тил мугалими болуп кетпейби, а? Чоң рахмат сиздердин алдыңыздарда Бишкекти чын жүрөгүнөн жакшы көргөн Баткендик бала. Жантан беле барыңар, улам бирөө чыгып эле плюс десе күлүп атасыңар, бул Кыргызстанда плюс кыргызчасы ал. Байкаганыңардай кыздар көбөйө баштады, анткени азыркы учурда тең укуктуулук деген тема болуп атат турабы, Колдойсуңарбы кыздар көбөйүп аткан юморду, Жакшы. Биздин кийинки катышуучубуз барыңар жакшы тааныйсыздар, Нурназир Талантбекова. Ассаламу алейкум, барыңыздарга кутман кеч, кандай олтурасыздар? Менин атым Нурназир. Мен жашоодо негизи эркек дос балдарым көп. Эркектер менен дос болгондо алардын мындай адаттары сага жуга баштайт экен да. Мен магазинге киргенде сөзсүз штучной тамеки ала чыгам. Сушнякты ачкандан кийин өзүм ичпейм, бирөөгө берем биринчи. Анан шымымын ойнтуп эле тарткылай берем. Акыркы учурда байкап калдым, ошо машинамдын кайсыл жери бузулуп аткан да үнүнөн угуп биле баштадым да. Залда олтурган айымдардын келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм.
ушул мен өмүрүмдө бир да жолу 8 мартта белек алып көрбөпмүн чын. Эми мектепте окуп жүргөндө алгам, бирок андай бартер болчу да. 23-үндө сен бересиң, 8 мартта артынан кууп жүрүп болсо да аласың да ал белектичи. Кече күнү бир дос балам чалыптыр. Нуке, машинаңды айдап чыкпайсың, Аяшканга барып келели дейт. Хорошо деп бардык. Тиги дос кем айтып коюптур да Аяшкагачы мен досум менен баратам десе, ал болсо жанына курбусун ээрчитип алыптыр. Экөөбүз сейилдеп кетти. Биз тиги кыз экөөбүз машинада отурабыз, бири-бирибизди карап. Ал дагы бир мага окшоп жигиттен бага ачылбаган бирөө окшойт. Кой эми майрам деле жакындап калбадыбы деп киного алып кирдим. Кинодон чыккандан кийин тамак алып берип койсом, кадимкидей жүзүнө жылмаюу келип кетти го. Биз кыздар футболисттер дейле болот экенбиз да. 15 жаштан 25 жашка чейинки кыздар булар мындай Эмбапе, Месси сыяктуу да. Алар жигиттерге мындай шартты өздөрү коюшат да. Мен бул жакта жашайм, мен бияка барам, мен зарплатам мынча болуш керек депчи. 25 жаштан 30 жашка чейинки кыздар булар ошо Месси, Эмбапенин жанында ойноп жүргөн футболисттерге окшош экен да. Эми жакшы шарт болсо алар да тийип кете бериши мүмкүн. 30 жаштан ашкандар булар баягы карьерасы түгөнүп бара жаткан футболисттерге окшош экен да. Араб өлкөсүнө деле кетип калышы мүмкүн. Кытайларга деле кетип калышы мүмкүн. Мен өзүмдү кыргыздардын футболисттерине окшоштурдум да. Эч ким деле көңүл бурбайт. Бармынбы, жокмунбу, эч кимдин деле иши жок. Вроде менде бүт баары даяр, просто стадион жок болуп атат да. Азыр интернетке кирсеңер, интернетте жашоону үйрөткөндөр аябай көбөйүп кетти. Ошондой курстардын арасынан карап жүрүп, бир курста окуп калдым. Инвестиция кылууну үйрөтөбүз дейт. Бир жумада 1 миллион доходко чыгасыз деди. Бардым, окудум. Курска барганга чейин мен эч нерсем жок болчу. Азыр Кудайга шүгүр 200 000 карзым бар. 200 000 карзым болсо да, зато 10 000 долларлык машинам бар. Жигиттер смело чала бергиле. Чоң рахмат. Жакшы. Жакшы кетип баратат, Мен ушу бузу ийген адатым бар, ошону баштабай кое турайын. Келгиле, анда эмесе бизде негизи кыргыз стендапта 2 улук бар. Бирөөсү аябай тамаша көй, экинчисин тозолгула Улукбек Төлөмүшев. Кандайсыңар? Жакшыбы? Менин атым Улукбек, фамилиям Төлөмүшев. ИНН 21802 1993 00817, ID 12-22-714, берилген орган МКК 21141 от 20 мая 2019 года. Никем бар, ЖНС БИК 005621. Бир жумадан бери кредит алайын деп. Паспорт толтуруп тажадым. Бул кредиторлордун следовательдерден да жаман экен. Каякта иштейсиң, эмне тамак жейсиң, биринчи сүйүмө чейин сурайды го, аялым көзүчөчү. Анан кредитти мен баягы кагаз түрүндө баягы көрсөткенсиң да, канча табасың айына депчи. Мен кагаз түрүндө көрсөм, мен миллионер элек экен, мен кенен акча табат экенмин көрсө. Ошол мен өзүм кара колдон болом, барбы көлдүктөр? Буюрса жакшы келтабыз. Азыр көлдүктөр бардык жерде. 2000 жылдары бала чагым кара колдо этаж үйдө чоңойгом. Бирок кебетем жер үйдөгүдөй, көрөткөндөй. Этаж үйүбүз деле жер үйдөгүдөй болчу ал кезде. Анан биздин кеч киргенде подъездге кириш үчүн өзгөчө дух керек болчу. Ал кезде биздин этаж үйлөрдө эшик жок, капкараңгы лампочка жок. Мен үйгө кирип баратып, бомж деп эле болчумун да. Үйгө кандай жеткенин билбей болчумун. Анан подъездин, Бишкектин подъездин биринчи жолу көргөндө бутум чечип кирген мен, ачыгын айтканда. Домофонду көргөндө маяк берип, идинсе кете деп. Анан
папаша тиги этажды саталы деп калды. Өлө сүйүндүм. Жер үйгө көчөбүз деди 2000-жылдары. Аябай сүйүндүм ушул страшный райондон кетебизби депчи. Анан Караколдо үй калбай калгансып, орус мүрзөнүн маңдайынан үй алдык. Кошуналарыбыздын көбү орустар болчу. Кээ бирөөсү Россияга көчүп кетти, кээ бирөөсү үйүнүн маңдайына көчүп кетти. Биз жер үйгө көчкөндөн кийин ата энебиз болуп, өзүбүз үчүн эмес, коноктор үчүн жашоо башталган. Конфет, печенье коноктор үчүн, салат, вареньелер коноктор үчүн. Анан биздин умувальникте полотенцалар коноктор үчүн болчу. Коноктор келгенде апапакай жа Турциядагыдай сонун полотенце илинип калчу. А биз арчынып жүргөн полотенцалар булар мындай бетти тутуп кетчү, катып калчу эле го. Серванттагы идиштер коноктор үчүн болчу залда. Ага эч ким тамак ичпейт, даже коноктор жөн эле көрсөткөнгө. Не дай бог ошо идишти сындырып көр, мамаң бир жериң сындыра чабат да. Анан эме да, төшөктөрүбүз коноктор үчүн болчу. Жазында мен горничныйдай болуп жаям агыротко. Мен жайганда жаан жайт, чууркап тутуп алып келем төшөктүн баарын. Нифига жаткызбайт мамаш ал төшөктөргө, коноктор үчүн деп. Мына үй бүлөлүү болдум, 2 кызды болдум, дагы эле жат элекмин ошо төшөктөргө. 2 кызың сийип салат деп ага. Даже ата энебиздин характерлери коноктор үчүн болчу. Билесиңер, конок келгенде күбүлүп калышат го. Конок келерде папашанын носкисин общий үй бүлөбүз менен издейбиз. Коноктор келгенде эле папаша да мамаша да жаркырайт го. Анан 9 класстан кийин директор мени по-хорошему кет мектептен. Бүт 2 карач окуй эле кой деди. Хорошо да үйгө келип айтсам, папаша да үй бүлөдөн Бишкекке кет деди, уят кылбай. Анан Бишкекке келип экономистке тапшырдым. Улукман апа болуп чогуу окудук ошол кезде. Ал кезде Улукман апа ыр жазчу, мен баш жазчумун. Азыр Улукман апа көрүп атасыңар, стадиондор чолуп жүрөт. Мен болсо кредитке документтер чолуп жүрөм. Чоң рахмат сиздерге, Улукбек Төлөмишев. Бул улук эми, мындайча айтканда, региондон келген, чыныгы айылдан чыккан жигиттерде болуп чыгатпайбы? А бул жигит болсо мындай шаарда, мындай чын эле балкондо, подъездде, домофон, мындай Коля, выйдешь поиграть деген балдардан да. Аны эмесе тосуп алгыла Медер Мусакожоев. Саламатсыңарбы, кандайсыңар, мана кандай жакшыбы? Ооба, кыргызча сүйлөйм. Негизи стендап аябай өнүгүп атат, бизде дагы Алматыда дагы аябай популярдуу болуп атат. Биз болсо кээде Алматыга барып стендап менен барып келебиз. Анан Алматыга барган сайын дайыма угабыз. Кыргыз казак бир тууган дегендичи, кыргыз казак бир тууган дегенди дайыма эле угабыз. Ошол жакшы го, эки эл ушунчалык жакын. Мындай дүйнө жүзүндө мындай нерсе жок. Бразил, Португал бир тууган дегенчи. Бразил, Португал бир тууган, испанды ким тууган деген нерсе жок да. Жеңил эмес, стендап менен акча табыш. Жакында эле бизде бир стендаперибиз болсо Англияга барып иштеп келди. Анан заман деле өзгөрдү. Мурун болсо эсиңердеби, Англияга барган киши болсо мындай престижный болчу го. Англияда окуп атат десе, Англияда иштеп атсың, депчи. Азыр бирөө Англияга барса, сразу түшүнөсүң го, клубника тергени барганынчы, сразу түшүнөсүң го. Мен болсо ошо орус мектепте окугам да, анан кыргыз балдары менен өсүп, мындай аралашты. Досторум ар кандай. Мындай орусча сүйлөгөн досторум дагы кыргызча сүйлөйт, кыргызча сүйлөгөн досторум дагы кыргызча сүйлөйт. Мынакей байкасаңыздар, мынакей орусча сүйлөгөндөр болсо англисче менен аралаштырып сүйлөйт да. Мы по этому кейсу вынесли все инсайды дегендерчи. Аутсада окуп алып эле өзүн американец сезе бергендерчи ошолор. Кыргызча сүйлөгөндөр дагы аралаштырып, арабча менен аралаштырат да. Чалып сүйлөшсөң, кандайсың десең, альхамдулилла.
Досым, ей. Бүгін не, чогулушка келесиңби сен? Иншалла. Макул көрүшөсүң, машалла деп кой. Бир да кыргыз сөз жок деп кой. Ошо таң калам ушундай нерсеге. Бишкекте дагы мындай контрасттар байкалат да. Мен мисалы үчүн азыр микрорайондо турам. Микрорайондо болсо көбүнчө мындай орусча сүйлөгөндөр, мындай ачык кишилер го. Басып барат эле чоочун киши менен сүйлөшүп кете берет да. Ой, а вам сколько лет? 2 годика, а нам тоже 2 годика, да. А вы прививку брали, да? Болбосо иттери жөнүндө эле сүйлөшүп атат, да. А шаардын башка жагына барсаң, аякта болсо сен балаң канча да? 7-де. А сен балаң канча да? 7-де. О, часың муга дейт. Сразу элечи. Жаш эле кезде балалуу болгом, азыр менин кызым уже мектепке барып жүрөт да. Ал 2 мүнөттө эле жумуш болчу. Кол чабыш кереги деле жок. Жаштык кез. Ошо эми болсо мектепте, кээде мектепке барып туруш керек, мындай чогулуштар болот. Анан мектепке, кызымдын мектебине келген сайын мен болсо дагы эле мондай мектептен коркунуч сезими бар экенин түшүнүп атам да. Дагы эле корком да мектептенчи. Мен болсо мынтип коркуп, чогулушка келип коркуп, мынтип эшик такылдатып, извините, Елена Анатольевна, можно войти десем. Да, Медер Искендерович, заходите десе. Ай, Медер Искендерович, да. Ой, не. Что там, шторы, когда повесите деп кичине образга кирип коем да, сразу эле ушактан. Анан жакында да ул төрөлдү. Анан бул жак уже 3 мүнөттөй болду уже. Нормально. Аракет кылып атабыз. Ошо, анан болсо бала болсо еще ичинде жүргөндө бизге болсо врач айтты. Уже кечки сроктордо болсо бала баарын түшүнөт. Бала уже угуп атат баарын деп. Аны менен сүйлөшкүлө депчи. Биз болсо ичинде бала менен сүйлөшүп баштадык. Кызыбыз дагы сүйлөшүп баштады. Ал болсо келинчегим ичине келип, мынтип жакындап туруп, биз сени багып алганбыз деп коет да. Кудайга шүгүр, уже төрөлүп, байкуш жатат. Кичинекей болуп жатса, кызым кайра келип жакындап туруп, сен даже досторуң жок деп коет агычы. Кээлерди түшүнбөйм. Убактын болсо телефондо коротуп, PUBG ойноп, Candy Crush ойногондорчу. Мен болсо уже жашым келип калды. Мен кол менен иштеген жакшы көрөм, жер менен иштеген жакшы көрөм. Ошо үчүн ферма ойнойм да, ферма ойнойм. Азыр толтура жүгөрү, жумурткаларды чогултуп койдум. Эгер ким фермадагы ойносо, кимге кристалл керек болсо айткыла, бөлүшүп коебуз. Ошо чоң рахмат достор, чоң рахмат. Медерге кол чабуулар. Келгиле аны эмесе уланталы. Кийинки стендапчы бул атайын Москвадан учуп келди. Ислам кызы Канайым. Барыңарга кутман кеч, кандайсыздар? Ооба, мен оруско окшош кыргызмын. Болгондо да нарындан болом. Москвада ошо оруско окшошкон кебетен көп эле пайдалуу жактарын көрөбүз. Көчөдөн кетип баратсаң полицейский токтотпойт. Бекинбей эле тамак ише көрөсүң көчөдөн. Квартира снимать эткенге славянская внешность, внешность позволяет. Бирок кебетем оруско окшош болгону менен баары бир кыргыз экенимди билгизип кое турган 1-2 сапаттарым бар. Такси чакырсам эле жүгүрүп барып алдына отура коем. Иттерди көргөндө келме келтирип эле. Менин 2 кызым бар, 2 кыздын мамасымын. Жакында дагы кичи кызым настроениясы жок. Кызым эмне болду? Мама, мен жакшы көргөн баланы мектептен бир кыз тартып алды. Кызым, не переживай, биз аларга көргөзөбүз дедик. Бардык да, ал кыздын папасын тартып алдык.
Ошол 90-жылдын балдарыбыз дегендер азыр баары ата-эне, баары бала чакалы болуп калды. Биз азыр балдарды чоңойтууга жакшы көз караштабыз. Балдардын оюн уга билүү, туура тамактандыруу жөнүндө аябай жакшы карайбыз. Мисалы үчүн мен кыздарыма айтам, жегиң келбей атабы, жебей эле кой, өзүңдү кыйнаба. А биздин ата-энелер жамандан жарты кашык ашат болбой же. Ырыскыңды түбүнө калтырып койдуң же дей болуп. Мына ырыскы. Ошол ырыскыны иреттей албай барамын го. Жалаң ырыскысын жебей түбүнө калтырып койгондор де Мыкы, Алмаз, Саматка окшогондор. Оверсайз деген мода биздин кичинекей кезде эле бар болчу. Анткени на вырост 2 размер чоң размерлерди кийчүбүз. Батинкеңен бери оверсайз да. Анан уни бирдеке деген кийим бар эмеспи? Эркек дагы, аял дагы кие берген. Менден 3 жаш улуу байкем бар. Жалаң ошонун кичирейген кийимдерин кие берип, уни бирдекени ошондой эле кийип койгонбуз. Азыр деле ошондой кийебиз, только наоборот да, мен байкемди авгон жасап кеткен, байкем меникин киет, мен мага батпай калгандар. Жакында эле интернетте бир маалымат көрдүм, кайсы областтын кыздары канча калыңга кетет, канча калың сурайт деген. Араңарда нарындык кыздар барбы? Нарындык кыздар сүйүнбөй эле койгула, эң арзаны биз экенбиз. Тей-тей кыйын болуп калганыбызда антесиң, уй саамактыгын уй сойгонду билебиз деп. Бир суроо мени кыйнап келет да ошого чейин. Неге биз махырды мурда билген эмеспиз? Махырды мурда билгенде жок дегенде Audi 80 сурап калмак экенбиз го. Ушун меники болду. Чоң рахмат. Кол чабар. Махыр алып көргөндөр барбы араңарда? Жалгыз эле сизби? 5000 сом? Ал махыр эмес, ал нахыр. Эми келгиле мындай. Платный стендаперлер башталды. Буга чейин мындай эле көңүл ачып жыргап отурдуңар. Аны эмесе тосуп алгыла биздин Оштон келген жигитибиз Алмаз Аманбаев. 28 июль Чолпон Ата шаары, Рухордо этнокомплекси, кыргыз стендап концерт. Боорду эзген заманбап тамашалар менен Саламат Алиев, Бактияр Тынаев, Кубаныч Курманбеков, Мыктыбек Мукаев, Азимхан Рахатов, Улукбек Төлөмөшев. Билеттерди Ticket KG сайтынан жана Рухордонун кассасынан ала аласыздар. Суроолор боюнча 0501 500 500 номерине байланышыңыздар. Саламатсыздарбы? Вау, кандай сонун. Манайыңыздар жакшыбы? Билетти канча калдыңыздар эле? 800 сом, а? Дагы 500 сомуңар калды десең, Нормально болот, бар жакшы болот. Мен ошо Бишкекке келгенимде уже 1 жыл болуп калды. Уже местный болуп, эмне дегендерди үйрөнүп. Негизи үйлөнөйүн деп кыз издедим мен. Эми кыз үйлөнгөнгө жараша 30 жаштагы кызга үйлөнөйүн дедим, улуураак, түшүнүктүү. Мына бир футболканын дагы сенасын билип коет го 30 жаштагы кыздар. Анан чалып, ушундай чоң кыз мен сиз менен таанышайын деп жакшы ой максатта чалдым эле десем, точно аласыңбы деп айтты. Ооба, точно алам десем, Дордойдо кирпичный дегенге кел, учуп деп айтты. Анан бардым, барып, чоң кыз мен келип калдым десем, магазинден 2 пиво ала кел дейт.
хорошо дедім, пиво болса пивоны алдым. Алып шықпайсың десем, жоқ, үйге кір, мен андай возрасттан өткенмін, шығып. Давай, кел деп айтты. Үйге кірдім, ешікті ашсам, 2 бала тозып шықты ғой. Папа дейді, я ни в чем не виноват. Ептеп қашып кеттім. Анан 30 жашта болбойт екен, тағдыр арғандай қылып қойды екен деп 18 жаштағы қызменен танышып көрдім. 18 жаштағы қыздар баш қача болады екен олар. Жолықтық, подружкасымен шықты. Өзі сөйлеген деле жоқ, подружкасы шығып, егер менің подружкамды ала тұрған болсаң, мақырға 2 машина, 2 этаж, егер де ал нерсеңіз жоқ болса, мені ала бермейсіз дейді. Маған бір DVD алып берсеңіз, жашай берем деп болмаса. Болбайды дедім. Үйге келсем, апам медик қыз таптым деп шалды. Апаларға білесіңер, медик қыздан башқа қыздар көкме көрінеді көзінде. Біздің денсаулығымызды ойлайды, апаларчы. Башы ауыр, жақсы қыз деп айтты. Анан барсам, чындап эле башы, чындап эле оор экен. Здоровый кыз экен, медик кыз экен. Пациентке тагынган кыздар болот го. Бир тагама жолуккандай эле болуп, ушундай болду. Сүйлөшүп, апам айттым, апа, бул кыз бизге өкөл салбай элеп, сайбай элеп, прогиб сайып коюп аткан го. Жоқ дегенде апам мен мында уруша кеткенде тең-тең чыга турган. Урса мен кайра уруп коюпкан, сактуу ушундай керек деп айттым. Бул кыз даже атамды дагы чалып койгудай болду. Здоровый кыз экен. Анан болбойт деп үйгө келип отурдум. Негизи медиктер аябай көп болуп кетти. Кыргызстанда 200дөн ашуун медицинский окуу-жай бар экен. Көп болгону жакшы. Дагы 15 жылдан кийин элестетип эле көчөдөн тутуп алып эле өкөл сайып койду деген. Сталбан түндө капе салып жатасың. Эптеп бүйлөш керек. Жакында Россияга барып келдик биз. Россияга барып келдик. Сонун орустар жакшы адамдар экен. Мага орустардын жаккан жери, алар бөбөктөргө балдарына сонун мамиле кылат экен. Чындап 4 жаштагы бала менен Актанбайке менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшөт экен, короче. Жаман иш кылып койсо, комнатасына кирип, Дмитрий, что ты делаешь, сынок? Так же нельзя. Тебе уже 4 лет. Сынок, депчи. А сейчас папа кирет деп, папасы кирип, ойлонуп папасы, Дмитрийге не болгон деп. Дмитрий дагы косягын түшүнүп, мама, простите меня, пожалуйста, депчи. Бизде 4 жашар баланын тик. Көрсө аларда материнский капитал деп коет экен, ар бир экинчи төрөлгөн балага 630 000 рубль берет экен. Насага. Бизде апаңда үйдө эч нерсе кылбасаң, жөн эле отурсаң, да карап туруп сен пасояң десе туруп бетиңе тебет эле. 470 сом. Бирок шүгүр, сон баары жакшы. Биз көбөйүш үчүн ушу материнский капиталды көбөйтүшүбүз керек экен. Президентке айтып, мынау 1 жылдачы 5 жылда биз 20 миллион болобуз, гарантия. Анча-мынча үй бүлөлөр 20 балалуу болуп кеткен. Актанбайкенин 49 баласы бар деген. Актанбайке балдарын тааныбайт. Сен кимден? 2019-да сен деп. Балдарын тааныбай бежик менен дагы. Бежикпе киргизип калгандык. Бир комната ачсаң, жык кактан дуф жаап коет. Көчүш керек. Эптеп ушинтип бир 600, бизде дагы 630 000 койсо, кетти ужечи. Ба төрөлмөй, эч ким бош эмес, бүт баары үйдө. Каяктасың, жумушта. Президент чыгып кайрылып, урматтуу туугандар, ашырып ирдиңер деп.
Қызық болуға кетті негізі. Мына оштық туғандары өтеле болып кетті, қоғыла деп. Мына Құдай бұйырса кім 20-дан ашырған болса, мына Қамшыбек Қыдыршаевич өзі көзөмөл қалады деп. Ошентип негизи көбөйсө болот. Жакшы ниет кыла берели. Нурлан Байкенин инстаграмына кирип, кабар алып турам, мага жагат көп чындык нерселерди айтат, Анан бирөө жазып коюптур. Нурлан Байке, сиз башка эле жумуш кылсаңыз болбойбу депчү. Элестеткиле, базарда баратасың, Нурлан Байке радиода иштейт. Туугандар, срочно! Бала караганга 2 кыз керек. Ичпеген, чекпеген, шалпайбаган, былжырабаган деп. Сүтү менен болсо жакшы болмок деп. Болбой катта турабы, Нурлан Байке. Арабана жер сатылат деп ойлой бересиң. Болбой катты. Жоо болсо Нурлан Байке элестет таксинен жанакы Алисанын ордуна болуп калса. Сау болуп да. Эй, келесо азыр 10 мүнөттөн кийин. Өмүттө 10 метрден кийин оңго буруласың. Сенки 345 сом болду, төлө давай. Сау болуп. Барыңыздарга чоң рахмат, Алмаз Аманбаев. Барлығыңыздар. Алмазга кол чабуулар. Бул айтат да, Россияга барып келдик, өлө жакты депчи. Анекдот болот экен да, Алмазчы. Мунун өз аты ким билесиңерби? Эдерис мунун өз аты. Мен паспортун жөнөтсө карабай эле, там билетке жөнөтүйгөн да, алы бергиле депчи. Бүт барын билеттери келди, Кубаныч, Самат, Бактияр, Эдерис десе кайра жөнөткөн, могу биздики эмес кайра. Бул деле айтып койсо болот да, менин паспортум башкачараак деп. Фамилиясы ошондой котсем, фамилиясы Мухтар уулу экен. Кол чабуулар, Эдерис Мухтар уулу. Эми келгиле кийинки стендапчыны тосуп алыңыздар. Эгерде чын эле бул жигитке келген болсоңуздар, катуураак кол чаап тосуп алыңыздар. Кубаныч Курманбеков. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздер менен көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Анткени менин атым Кубаныч. Бул жакта көрүп отурдум, жаңы эле Ыдырыска улактагыдай кыйкырдыңар го, Үндөрдү укканда мен жүрөгүм түшүп калды. Мени кетиришпей таш менен чыгапты. Ыдырысты чыгаргыла деген сөздөр болот. Мен баштай берейин эми. Бул самолетто учуп баратканда жанагы дааратканасына кирип, ишиңди бүтүргөндөн кийин кнопканы бассаң деп соруп кетет го. Ошол билесиңер, асманга чачып салат. Бир күнү эле үйдөн чыгып, аба ырайы деле ачык, булуттар деле жок. Кетип баратсаң бетиңе бир тамчы түшөт го. Ошол жамгыр эмес. Ошону изилдеп чыктым мен. Аябай көп убакыт кетти. Самолеттор менен учуш керек болду. Жакында эле биз Самат, Мыкы, Бахабайке төртөөбүз Германияга барып келдик. Барып стендап коюп келдик. Рахмат. Анан ошол төртөөбүз тең
кыргыз анан орус тилинен башка тилдерден нөл экенбиз. Биз аябай кыйналдык. Германиян аэропорттон ушунчалык кыйналдык, биз деген байыркы адамдарга айланып калдык. Тамак жегибиз келсе барып, ап, деп. Суу ичкибиз келип, кул деп жүрөбүз го. Бир кезде мыкыны карасам, пис деп чуркап жүрөт нары. Самат кака деп ыйлаган. Бака экенин карасам, 2 таштал олуп чыгарып туруп. Мен ошондо түшүндүм. Канча тил билсең, ошончалык адамсың дегенде. Биз көрсө адам деле эмес экенбиз. Бир сөз бар мондай. Акылдуу эркектин төө чачы түшөт деген. Бул сөздө ошо чачы түшкөн эркектер отмазка кылып айтып жүрүшөт. Акылдуулугун карабайсыңарбы, ушундай ишеничтүү мындай эме таап алганда, отмазка таап алышканда, ишенесиң го, чын эле көп эле айланат да деп. Анан жакында эле Санжар Мыкыев деген досум уялбай туруп биринчилерден болуп Турцияга барып чачын пересадка кылдырып келди. Аны көргөндөн кийин эле дароо Кубат Кубанычбеков барып чачын пересадка кылдырып келди. Санжар Мыкыев айткандай чач эктирип келди. Сезбек Сканалиевди кетти деп атышат. Шуман аябай кызыгып жүрөт дейт. Эрте жазда будай эккенде эле чач эктире баштады азыр эркектерчи. Анан мен дагы ойлонуп атам. Меникин карасаңар. Эки чет түшө баштады да. Меникин өстүрүш үчүн ушу эки четин $1000 кетет экен. Анан менде идея пайда болду да. $500 бул сол жагын өстүрүп турупчу, оңго тарап алсам деп атам. Эконом да. Анан байкашымча баары эле Турцияга барып пересадка кылып чач эктирип келип атат да. Анан ошо ойлоп койдум, турецкий кийим дегенде эле турецкий чачта бышык болот ошойт да мындай. Брат, карасаң, чоюлбайт. Ишенбесең, зажигалка бар, берчи өртөп койгум. Ушундай окшойт деп койдум. Дүйнөдө эң күлүк бул эмне? Ким билет? Ой. Все, сагат 5 рупай дос. Ава, ой экен. Мен бир жолу ойлонуп кеттим. Жатарда уктардын алдына жатып алып, ойлонгон сонун го. Ошентип ойлонуп кеттим. Монтип ойлондум мен. Так, бир кино тартсам, андан $1 миллион тапсам, ошол $1 миллион каяка кетирем деп баштадым. Кино эмне жөнүндө болот, аны ойлонгон деле жокмун мен. $1 миллион отчетун чыгарып салыш керек болот да бат-баттанчы. Эң биринчи эле барып атама асты бийик машина алып бердим. Андан кийин апама барып туруп, апаке, меңиз бокчун каалаган нерсеңизди алып алыңызчы дедим. Чын эле ушундай болуп аткандай болуп мындай. Өзүм кыйын сезип кеткем го жатып алыпчы. Андан кийин өзүмө машина алдым, аялыма машина алып бердим, бир туугандарга машина алып берип атам. Машинанын жылы моделинен бери тандап алгам го. Ойлонуп атып элечи. Бир кезде мен өзүмө экин алам дедим, бирөөнү тоого айдаганга деп. Ушундай эркектер бирдеке болсо эле тоону көздөй тартып берет да бизди. Анан чото ач көз ойлор келип кетти окшойт. $1 миллион жетпейт дедим. $2 миллион тапмай болдум. Анан ошол $2 миллион каяка кетирем деп коркуп кетсем болобу? Бирөө тап кетсечи депчи. Ой күлүгөй. Анан дагы бир ой бар, бул эл эмне дейт деген ой. Эл эмне дейт деген ой, бул деген кыргыз элинин эң башкы душманы. Мисалы, жакында эле аялым үйгө клининговый компания чакырып, жуудуруп тазартмай болду. Бирок ошол клининговый компаниядагы адамдар келип, булардын үйү кир экен деп ойлоп калбасын деп, өзү бир сыйра жууп чыкты. Ушундай да болобу, Бул деген мындай болуп калат да ошондо. Мончого баратып, мончодогулар кир деп ойлоп калбасын деп душка түшүп аласың да. Же болбосо тиш доктурга баратып, мунун тиши сары экен деп ойлоп калбасын деп тишиңди жууп саласың го, жышып. Эмали түшүп калган чакта. Анан дагы бир ой бар го. Бирөөлөргө бир теманы кечке айтып атып, булар мени угуп атабы, же калп эле отуруша мен депчи. Деп теманы буруп кетесиң го. Менде бир фобия пайда болду жаңы. Бул мондай фобия, жанагы көчөдө кетип бараткан адамдарды токтотуп алып эле микрофонду сунуп камерага тартып сурай беришат го.
ошол блогерлерден мен аябай корком. Мен күн сайын эртең менен үйдөн чыгып атканда, "Эй Кудай, бөдө кырсыктан жана ушул блогерлерден мени сактай көр" деп дуба кылам. Эртет мен көчөдө кетип баратсам, мени токтотуп туруп, микрофон сунуп, "Сиздин акыркы окуган китебиңиз" десе, мен эмне дейм? Адабият 8 класс деймби? 8 класстан баштап окуй алгандар көп эле биз. Германияда, Россиядачы китептерди аябай окушат экен. Метрого түшсөң деле китеп окуп атышат, автобуста кетип барса деле китеп окуп атышат, көчөдө басып барып деле китеп окуп атышат. Бизге маршруткада отуруп туруп китеп окуп көрчү, эй. Бул эмне келе солуп калганмы? Тим эле профессор болуп кетет да бизге. Доктор наук болуп кетпе? Кичинекей кезден мондай сөз уккам. "Эй, китепти көп окуп, кимге окшоп келжиреп айнып каласың" деген. Уккансыңар да барыңар эле. Ушундай сөздү угуп атсаң анан кайтып китеп окуйсуң. Мен могу мурунку кинорежиссерлорго мен аябай ыраазымын да. Анткени алар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сонун тасма кылып тартып жаратып коюшкан да. Мен ошол тасмаларды көрүп алып китебин окугам дей берем. Ооба окугам, аке мен окугам, эмне? Бүт окугам. Силер да ушуну десеңер болот. Бүгүндөн баштап. Баарыбыз эле көрдүк, билдик дегенде жакындай жер тетиреди Кыргызстанда. Мындай бөдө кырсыктан Кудайым өзү алыс кылсын. Бирок ошол күндүн эртеси күнү аялым мага эмне деди билесиңерби? Монтет. Сен эмнеге ошол титиреп жатканда, "Замира, кел бул жака" деп грубо кыйкырдың дейт. Анан эмне дейин десем, кинолордо "Дорогая, иди сюда" деп айтат го дейт. "Поскорее" деп коет го дейт. Жооп жок менде мындай сөздөргө. Негизи аялдардычы эркектердин жашоосу не скучно болсун деп эле жаратып коюптур да. Чын. Ушулар кичине кыйналып турсунчу депчи. Чын аялдар, эгер силер жок болсоңор, биз даже тишибизди жубайт болчубуз. Не только тиш, вообще жумайт болчубуз биз. Жөн эле жуба бермекпиз. Кийинбей деле, бири-бириз менен деле сүйлөшпөй калмакпыз. Биз негизи эле бул кылып аткан иштерибиздин баары, жакшы иштердин баарын эркектер аялдар үчүн кылат да. Болбосо бизге баары бир. Курсак тойсо болду. Келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен жолугушканса чоң рахмат. Рахмат. Эми Куба чыккандан кийин дароо эле ким чыгыш керек? Самат Эркинбеков, тосуп алыңыздар. Ай, кандайсыңар ай? Ай, Жорага караганда мен жакшыраак тосуп алдыңар, Ай, жакшы жүрөсүңөрбү? Денсаулыктар жакшыбы? Ассаламу алейкум, кутман кеч бардыңыздарга туугандар. Айтып коет го, адамдарда мындай аурасы сонун экен бул кишинин депчи. Карасаңар, менин да аурам ушундай сонун да. Мен чыкканда зал сонун болуп калды го, карасаңыздар. Буга чейин Кубанын аурасын көрдүңүздөр. Башкалардыкын, Мыхындын аурасын көрдүңүздөр. Мыхындын аурасын давно эле көрүп койгонбуз го, бес кыргыз эли. Мен азыр Гүл эженин ролун ойноп берип койсом, аябай күлүп кол чаппадыңыздарбы? Негизи чыгармачылыкта ушул кино чөйрөсүндө мен 10го жакын тасмага башкы ролду ойноп тартылыптырмын. Рахмат. Бирок ошол 9 мужской ролго караганда бир аялдын ролун ойноп көбүрөөк акча таптырмын мен. Бир чоң үй бүлөнү бир катын багып коет дегенде эми ишендим да.
Келіншегім чоп айтады мага, Самат, сен мен көзімше қыздарға комплимент айтпай жүрші, это же неприятно дейді. А болды, мен айтпаймын дедім. Бір күн екеуіміз гипермаркетке кіріп барып тұрып, кассада отырған бет сұп-сұлу қызды мен ұрышып салдым. Мен айттым, ей чоң қыз, сен не болған сұлу қызсың? Алдағы қымча беліңде гитарадай қылып, сені қайсы ене түрігін? Нормально болчу, айтып қойын, мындан кейін мен келген сайын төшін қысып жүр деп. Еркекпіз қой, бәрібір баяғы жұбайың жақсы көресің, аны сүйесің, бірақ болбой эле баяғы көзің қыздарға мүйтіп илинип кете берет қой. Болот қой, жаңа машина айдап баратып, аялың жаңында отырғанын байқабай қалып, бір қызды случайно қарап, жаңында отырғанын түшініп қалып, тияқ байқап қалғанын біліп қалып, уже башқа нәрселерді қарап шығуға тура келет қой. Бақты қарап, Мерседес деп. Инстаграмда отырғанда деле болот қой жаңа. Деп Инстаграм чукулатып, байқабай бір қыздың аккаунтына кирип алып, могу жерде аялың қарап тұрған уже түшініп қалған соң, башқа аккаунттарға да кирип шығасың ғой. Еркектің аккаунтында Насирдин Ермеков деген бір баланың аккаунтына кирип кеткенсің ғой. Авто Дубай дегенде жүресің ғой. Наращивание ресниц қарып. Ресница 3,5 мың болып кетті деп қойып. Дана ишенсін деп, Насаат медиаға бір кіріп шығасың ғой. Мұрда білесіңер бе? Ақыл үйреткен ежелер көйлі ғой. Улулар ғой емі негізі. Көшеде кетіп баратсаң, сен танымаған әлі бір ай, чачың жинап басчы. Ай, бала мындай керсейбей басчы, адамдай болып жашнақай деп үшінтіп үйреті бергендер айбай көйлі ғой. Кейінчерек ойлойм, бұлар қайда кетті, қаяқта жүрші өт десем, оказывается, бұлар онлайн Инстаграмда комментарий өткетшіптірді. Азыр полный, Назира Айтбекова өзін ашық киінген сүретін кіргізді ғой, тімеле барып, шывап жатып қалдық қой, сөгіп анын. Жақында ле Валентина Шевченко купальникчен сүретін кіргізділі. Бір өз бірдеме дей алдық бұ. Я, дұқуыз жеткен жоқ. Айт қойсоқ болады ле ғой, ай, сары қыз. Мындай қылғаның тура емес. Минтпе, ай, рингке шығарда мындай чачың жинап шық қыстай болып, мындай женственная болып деп. Тепкенде ай мындай талтайбай тепші мындай ле деп. Біз аға дұқуыз жеткен жоқ. Әрбір өлкөнің өзінің символикасы бар. Мисалы біз орыстарды баня, водка, бір медведьті, аюны көрсек, орыстар деп білеміз. Мерседесті көрсек, біз Германия, немістер деп білеміз. А вот біз қырғыздарды үшін білгіз үшін бізге өзізкөдағы бір жақшы символика керек деп ойлаймын да. Біз қырғыздардың символикасын таш деп қойып қойсақ қандай дейсіздер? Болады ғой мындай. Бата береді ақсақалдар, таштай қату, судай сең, таш менен ұрғанды, аш менен ұр деп, тұрау, қожон құлатауыз, таш көтергөн деп сыймықтанауыз. Керек болса, органымызда таштар бар тұрауы. Мен бөректі таштай туаттам, Керек болса, 3 жолы билікті таш менен алдық қой, 3 жолы билікті таш менен алып тұрыпчы. Қайра ошоны билікке қойып алдық қой біз. Билік таштай орны дөңдөнөт. Сіздермен болған Самат Эркинбеков, чоң рахмат. Қол чабуулар, Самат Эркинбеков. Кыргыз стендаптын эң улуусу ким? Саламат Алиев, тосуп алгыла. 28 июль, Чолпон Ата шаары, Рух Ордо этнокомплекси, Кыргыз стендап концерт.
Боорду эзген заманбап тамашалар менен Саламат Алиев, Бактияр Тынаев, Кубаныч Курманбеков, Мыктыбек Мукаев, Азимхан Рахатов, Улукбек Төлөмөшев. Билеттерди Ticket KG сайтынан жана Рухордонун кассасынан ала аласыздар. Суроолор боюнча 0501 500 500 номерине байланышыңыздар. Чоң рахмат. Кызматтуу кечиңиздер менен ассалому алейкум кыргыз элим, кандайсыңар, жакшы турасыңарбы? Жакшы. Менин атым Саламат. Ким билбесе, мен Кыргызстанда илгери звезда болчумун. Илгери мыктай эле болгон звезда болчумун. Анан келсем эле жана мен таанып, мен өнөрүмдү урматтап көрүп жүргөн кымындай болгон мен иничек күйөрмандарым килейген киши болуп калыптыр да барчы. Ушундай чоңоюп калышыптыр. 4-5 балалуу болуп, мындай чачтары агарып, мындай памяттери дагы бир аз начарлай баштаган окшойт да. Өткөндө бирөө жолугуп алып, мындай тааныды дагы, бирок до конца тааный албай атат да, мындай. Братан сен ким элең жанагы кимсиң да, жанагы айтчы деп кайра мени урушуп коет да. Айтсаң, жанагы ким элең, ал десе. Мен майлем деп, жанагы большие люди деген илгери бир долбоор бар болчу, ошол. Аны менен таанышып, сүрөткө түшүп, кээде ошол элдердин тааныбай аткандары менен колдонуп алам да бир азчы. Айрыкча эртең менен келинчегим сүткө жиберет да. Анан шашпышып эле чыгып кетип эле барып сүткө барат. Мындай чачым майланышкан, кир, көзүм чылпак болуп, бир көзүм жумулган мындай болуп. Мынтип алып, эч ким көрбөсө экен деп баратсаң, бирөө таанып калат деп кой. Ой, сен жанагы кимсиң да жанагы деп атканда эле мен кечиресиз, сиз мени Актан Рыскелдиев менен алмаштырып алдыңыз окшойт деп. Тиги дагы ушун Актан усуң деп сомнение кармап баратканда мындай деп койду. Келгенде досторума жолуктум, тең туштарыма жолуктум. Баары жакшы. Кээ бирөө ошойдон таптатнакай жапчаш. Кээ бирөө болсо ушундай карып кетиптир деген. Мындай биздин оштук жарандарыбыз айткандай карып кетиптир деген. Жөн айткан карып кетиптир десең окшошпой калат да. Карып кетиптир деген. Өткөндө чай ичип отурсак, мына эми досум 40-тын чайын ичип калдык дейт. Мен ойлоп атам ичимен, сен 40-тын чайын ичпей эле 50-нын экспрессосун ичип калыптырсың досум. 60-тын ашын жеп баштаган окшойсуң депчи. Мындай кетип барат, мындай кичинекей эле бир арыктан мындай бисмилла деп секиришипчи мындай. Машинеден түшүп баратканда үндөрүн уксаңчы, эме да, мындай эки аюу күрөшүп аткандай да. Негизи эле биз өзүбүз мындай беймарал, жайбыракат жашап көнгөн элибиз да турабы. Анан аякка барганда алардын тим эле бытылдап сүйлөгөндөрүн көрүпчү, мындай стресс болуп кетесиң да, нерв болупчу мындай. Ами депчи мындай. Жөн эле бир мындай эме Starbucks деген кофейнясы бар. Ошол жака кирип кофеңди алып чыгып кеткичектин эле тердеп кетесиң да, кадимгидейчи мындай. Кирсең эле бир мындай томпойгон американка келин тосуп алат. How are you? Wow, you look
Deydi ана сен мен чарчап турасың еще анан английский дагы каксып атат. Анан бирок жакшы кишиңсиң да, ичиңдечи жакшы кишисиң да анан мейличем деп мунун көңүлүн түшүрбөй аны да. Эй! Ай, ой, эмне болуп кетер экен, ой деп коесуң. Ой, окей, болдум депчи. Чыгып кетип каласың. Бизде кандай сон, жөн магазинге киргендечи, магазинге мындай сөз деле сүйлөбөй эле койсоң болот го магазинге кирчи. Өткөндө магазинге кирип туруп алчумду алдым дагы стөлдүн үстүнө койдум. Анан тиги эжекебиз гезди окуп отуруп, башын көтөрүп туруп, мынтип тиги штрих эмени баркодду көрсөтүп койду. Анан баркодду тартып эле мынтип которуп туруп эле десем тиги эжекебиз деди. Анан алып алып чыгып кетип болду. Башка эмне кереги бар туурабы? Энергиянын баарын коротуп анан. Америкада таксиде мындай тили үйрөнө элек балдар туруш таксиде иштеп жүргөндөрүн айтып калат да, кандай жүргөндөрүн жана өзүнчө эле укмуш да мындай. Таксиде отуруп алып анан неме клиент алат. Американка отурат, анан отурганда эле мына жалына баштайсың да. О Кудай, сүйлөбөс экен, мен менен сүйлөшөбүз. Десең эле сүйлөп баштайт тигичи. Бул америкача бирдеме эле сүйлөп атат, анан бир убакта эми жакшы кишисиң дейчиң дечи анан деп күлүп коесуң. Болбосо тиги каяктан болосуң деп сурап атат да. Деп күлүп коесуң. Америкада жүргөндө тегерек четтеңде эмне деген тилдерди угасың. Тиги Кытай деле сүйлөп атат, японец деле сүйлөп атат, тиги американец, бразилец, испанец деле ушундай ар кандай тилдерди угасың дагы. Анан мен акыркы убактарда ушу көп ойлончу болдум да. Ушул тилдер ушу эң башында каяктан келип чыккан депчи, ушу ким ойлоп тапкан деп эң биринчи адамдарчы мындай тилди ойлоп тапканчы мындай. Кытай тилин кандай элдер тапкан депчи, Кытай тилин. Мындай эки кытайец отуруп алып анан ойлоп таап атат да жана ши сонфон фина жана мейлем ши сонфонсун анан дегендер эмне деп коем да. Чи дегендер келип чыгат го. Мен ойлоп койдум ошол так эле ошол тилди ойлоп табабыз деп аткан кезде ошо 1 саат мурун где-то бир жарганаттын сорпосунан бастырып алган окшойт депчи. Анан артынан таракан менен закусывать этип туруп анан келем тил ойлоп таап ал деп анан жана ойлоп таап баштаганда ичи ооруп багыштын. Ши сонфон дешип ошентип анан Кытай тили келип чыккан болуш керек деп коем да. Араб тилин карасаң, араб тили кандай? Араб тили бир укмуш го этим эле. Вахдил ания ва сабна ва атана ва зилада ва хаббил анния ва зава ва деген үндөр чыгып кетет го. Анан ойлоп койдум, бул араб тилин кандай тапкан депчи мындай. Анан ойлонуп көрсөм, булар илгери чөлдө жашашчу да. Анан чөлдө жашап атканда аякта бороон чапкын, ар дайым бороон чапкын болуп турат. Анан бороон чапкынга кумдар аралашып, анан кумдар учуп келип анан тиги багыштын оозуна кирип анан тиги какап анан десе тиги байкуш деп жазып койгон. Эме кээ бирөөңөр ошо бир көргөн тура топшойбойт деп ойлобосо керек. Мен ойлонуп койгом, ошончун араб сөздөрүнчү жөн эле үндөрүн эле акцентин. Өткөндө дагы кээ бир намаз окуган бир дос балам айтып калды, сен ушу абайласаңчы ушул тамашаңдан деп. Көзүм көрбөй калсын деген дуа айтып албас случайно депчи.
Таиланд тили бар да дагычы, Таиланд тили. Таиланд тилин карасаң, мындай да бир Таиланд киши сүйлөп аткандачы, же аял сүйлөп атканда мындай бирөө эшикти жаа, эме терезени ачып, кайра жаап, ашык, кайра жаап аткандай эле да мындай. Маңгана таңгала тапап, нема тантайда. Пантаңгала таңгала, капатыңгала. Мантаңгала капатып. Пантаңгала китаңга байтайтаңга. Маңгата киндага патак. Нагап деп коёшат. Бул тилди ойлоп таап аткан киши мындай сковородка менен бирдеме жазып атат. Улам-улам колун үйгүзүп алат окшойт да. Онтаңгала калак деп. Онтаңгала киндамбаңга калак. Деп. Негизи Азия тилдери эң эле кызыктуу тилдер болот экен да. Мен ойлоп койдум, Япон тили, Кытай тили, анан Корея тилдери ушу илгери бир үй бүлө, бир кичинекей бир үй бүлө болгон окшойт депчи. Анан ошол үй бүлөдөн тараган окшойт да. Тиги мамасы келип алып, "Вашиң итабайна, тоң басың та" деп атасынын башын чагыпчы. Анан атасы чыдабай кетип, "Ой, эле. Чын эле эле." Анан Япон тили чыгып анан бер жакта балдары экөөнүн урушуп атканын көрүп анан ата энебиз уруша берет деп бири менен сүйлөшүпчү. Южный Корея менен Северный Кореячы. Негизи ошолор бир үй бүлө болсо мен ойлоп койдум, Таиланд тили бир чоң апасы болуш керек депчи. Нангама теңа тымпака. Пантаңла калан. Үйүндө бир комнатада жата берет. Чай болсо эле болду. Нага депчи. Анан биздин кыргыздын тили эми мындай да деп шашпай сүйлөгөнүбүзгө караганда Азия тилдеринин чоң атасы экенбиз биз. Çok rahmat. Sizlerle Salamat Aliyev. Görüşmek Саламат байке, Кыргызстанга кош келди. Буюрса биз менен мындан ары концерттерден көрүп турасыздар. Жашы боюнча улуусун чакырдык. Эми жүзү боюнча улурагын чакыралы. Бул байкебиз азыр эйфория болуп турган учуру. Чен биринчи жолу загран паспорт алды, биринчи жолу самолетто учту. Түз эле Европага барды мындай. Андан Москвага барды, Москвага барганда бияк мындай эле турбайбы деп койду. Жөнөкөй биздин байкебиз Атбашылык Бактияр Тынаев. Стойкага турмайын, же сүйлөй албайм, же мушташа албайм да. Ассаламу алейкум туугандар. Зал толо келип берипсиздер, чоң рахмат. Сиздердин колдооңуздар менен буюрса кыргыз стендап өнүгүп атат. Стендаптын арты менен мен да бир аз тыңый баштадым. 5-6 жылдан бери сурабай калышты эле. Туугандар сурай баштады качан үйлөнөсүң деп. Үй жактагы магазиндер карызга соода кыла баштады. Акыркы убактарда возрастка байланыштуу кыздар менен сүйлөшпөй калгам. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, кыз келиндер жазып чалып калып атат. Бир 10 чакты вариант болду менде. Анан негизи адам баласында вариант көбөйгөндө тандоо пайда болот экен. Тандоо пайда болгондо адамдын вкусу ойгоно баштайт экен. Мага мурун кыздар жакчу. Азыр жакшынакай кыздар жага баштады.
Негизи жашың өтүп калганда кыздардын сагылган мамилеси да өзгөрө баштайт экен, кагып силкеп эле андай теппей мындай теп деген сөйлө тарбиялай баштайт экен. Негизи мага аялдык камында өтө акылдын деле кереги жок экен. Мага бир ден соолугу жакшы, анан 1000ге чейин санаганды билсе эле ала берейин деп атам. Мен кыргыз стендаптын балдарына кошулгандан бери чоң бийиктиктерге чыга баштадым. 3-4 күн мурун Караколдун бийик тоолоруна барып лыжа тееп келдик. Анан мен деле антип тоого барып лыжа тееп эс алып көргөн эмесмин, көбүнчө үйдө жатып эле эс алам. Анан мен аяка балдар болуп бардык. Мен лыжаларымды кийип антип даярданганча балдар алдыга кетип калыптыр. Барсам жанагы троска илинген темир скамейкалар кетип атыптыр. Бир орус турган экен, можно десем можно дейт. Мен ойлоп турмун, ошондо тепсе болот экен деп. Эртең менен 9-да отурган 12-ге чейин ошону эле тееп жүрө бериптирмин. Бир маалда уктап кеткен экен. Мыкы келип ойготуп калды, жүрүңүз байке лыжа тееп келели деп. Анан мени Караколдун тоосунун эң чокусуна алып чыкты. Жөн эле кой, мен тееп көргөн эмесмин десем, байке эчтеке болбойт, тее бериңиз деди. Ну погоди дейле кеттим. Мен лыжа тептим, мени көрүп мыкы кака тепти. Ылдый түшкөндө мыкыны бир тептим. Лыжадан чыгып мыкынын түптөгү үйүнө конокко барып калдык. Бизди коноктоп сый тамагын берди. Сый тамактан кийин сый тамексинен 1-2 жасады. Аны чегип алып мыкы көз стендап жазганга кириштик. Беш алты барак стендапты бир 3-4 мүнөттө эле жазып салдык. Аны окуп алып мыкы көз жыргадык, буюрса концертте жарабыз деп. Анан эртең менен туруп эмне жөнүндө жаздык экен, жыргап элеттик эле, карап коеюнчу деп карасам мыкын өмүр баян жазып алып эле жыргай бериптирбиз. Анан мыкын ээрчип корпоративтерге барып стендап айтып акча таба баштадым. Анан акча бар жерде эми талаш тартыш болуп кетпесин деп мыкы көз нотариуска барып контракт түздүк. Биз түзгөн контракт боюнча мен көп корпоративтерге чыгып иштеп мыкыга машина алып бермей болдум. Мыкы мага аял алып бермей болду. Анан мыкыдан тактап сурап коеюнча эчтим, тиги машина алдырып алгандан кийин аял алып берем дебедим беле деп, чоң аял алып берип койбосун деп. Мыкыга кандай аял алып берейин деген оюң бар, сага кандай кыздар жагат десем, байке алып берген машинаңызга жараша болот дейт. 2000ден өйдө япошка алып берейин деп атам. Концерт коюп буюрса Европага барып келдик. Мен өзүм Кыргызстандан чыга элек болчумун, Бишкек атбаш эле болуп жүрчүмүн. Анан биринчи барганда эле Германияга барып калдым. Негизи биздин туугандардан Германияга барган мен экинчи адам болдум. Мага чейин 45-жылы Тайтан барган экен. Түрктөрдүн самолету менен учуп бардык эле. Анан бизди бир түрк официантка кыз тейлеп барды. Хүйрөмгө окшош. Анан негизи мен өзүм самолетко биринчи түшүп аткандыктан биринчиден толкундандым, экинчиден коркуп берет экенсиң, самолет бузулуп калабы деп. Анан учаардын алдында 2 стакан коньякты баздырып алдым эле. Стендапты самолеттон эле баштаптырмын. Бат эле асманда жылдыз болуп кеттим. Канча айтканымды билбейм, бир маалда элдин баары аябай кол чаба баштады. Мен минтип жүгүнүп атсам, көрсө элдер самолет конгондо кол чабышат экен. Негизи чет жакка чыкканда мындай тил билбесең болбойт экен. Тил билбесең мындай тили чыга эле кичинекей баладай эле болуп калат экенсиң. Эмне кылыш керек, каяка барыш керек, баарын эле билип турат экенсиң, бирок оюңду түшүндүрө албай эле кыйнала берет экенсиң. Кичинекей балдар эмнеге көп ыйлаарын мыкы ыйлай баштаганда түшүндүм. Айынан келбей эле койбойт.
Бишкекте эле ак футболка кийип жүрө бербей дей баштады. Анан негизи Германияда биздин кыйын кыргыздын баары ошакта экен, Текебаев бар экен. Берген турган бар экен. Мен да калып кала жастадым дегендей. Стендапка чыккандан бери ар кандай радио берүүлөргө, теле берүүлөргө бара баштадым. Өткөндө хайп шоуга барып келдим. Ойлоп көрсөм, мен бул жашоодо хайптан башкасын бүт эле кармап көрүптүрмүн. Балыкка кызгам, 1 метр балык кармап көрдүм. Өзүм электрикпен ток кармап көргөм. Баягыны приступ кармап калдым. Анда-санда мыккыга кошулуп, кайф кармап калып атам. Анан мен баргым деле келген эмес, балдар ээрчитип алды, жүрүңүз байке кайф карматабыз деп. Анан качан карматат деп күтүп отура бердим. Кайып деле кармаган жокмун, болгон Назира Айтбекованын колун кармадым. Менден көп эле дос балдарым сурап калышат, сен эмне деген адамдар менен жүрүп атасың, Самат менен, Куба, мыкылар менен жүрүп атасың, ошо менен сыймыктанышың керек деп калышат. Анан мен чынында сыймыктанам. Өткөндө мен машинама түшүп мыкы Самат болуп бир жакка барып келдик. Анан үйлөргө жазып коет го, бул үйдө Алык Осмонов жашаган деген сыяктуу. Алдыңкы креслого бул жерде Самат Эркинбеков отурган деп жазып коюн. Арты бош болуп мыкыктап барды эле, аякка да жазып коюн, бул жерде мыкы жаткан деп. Негизи булар менен жүргөнүмө сыймыктанам. Кыргыздын аттуу баштуу балдары аман болушсун. Сиздер дагы аман болуңуздар. Чоң рахмат. Жолдар, Бактияр Тынаев. 28 июль Чолпон Ата шаары, Рухордо этнокомплекси, Кыргыз стендап концерт. Боорду эзген заманбап тамашалар менен Саламат Алиев, Бактияр Тынаев, Кубаныч Курманбеков, Мыктыбек Мукаев, Азимхан Рахатов, Улукбек Төлөмөшев. Билеттерди Ticket KG сайтынан жана Рухордонун кассасынан ала аласыздар. Суроолор боюнча 0501 500 500 номерине байланышыңыздар. Кандайсы келиңиздер, алдыңыздарга бүгүнкү концертте сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөн бардык стендапчылар чакырмакчымын. Келиңиздер. Улукбек Шакиров. Улукбек Шакиров. Жанара, Канаим, Медин, Эрулан, Саламат Алиев. Куба, Алмаз, Нурназир, Баястан, Улукбек Төлөмишев, Бактияр Тынаев, жана мен Мыктыбек Мукаев. Ушу менен акырындан жыйынтыктайбыз. Барыңыздарга чоң рахмат.